Түшүнөбүз. Бул налог деген бул биздин экономиканын ядросу. Бирок 30 жылда налогду кандай төлөдүк, 30 жылда кантип төлөйүн деп атабыз, аны баардыгыңыздар түшүнөсүздөр. Мен билем, баардыгыңыздардын муктаждыгыңыздар бар. Суроо бергенге, сураганга, тактаганга. Мен бир эле Нурлан Тургунбекович, сиздин иш кеңсеңизде şu fraksiyalardın, deputatik topların liderleriмен biraz oy bölüşüp, al жерге Акылбек Үсенбекович келип, өзүнүн оюн айтып, могул жерде бүт көтөрүлүп аткан маселелерди чечебиз деп. Мындай деп коеюн. Мен да билем налогду. Мен да каалайт элем ушу жеңилдетиш болуш үчүн деп. Бирок бүгүнкү күндөгүдөй биздин ишкерлерге жеңилдик бир дагы дүйнө жүзүндө жок болсо керек. Мен андан ары да билем. Ар бир акча табаткан адам налогтон бир аз качкысы да келет. Алда туура, аны да колдош керек. Мен ошондуктан мындай сунуш кылам. Бүгүн могу талкууну токтотпойлу, мына концепциясын деп сурандык. Биздин сунушубузду, биздин каалоордун баардыгын эске алабыз деп, мына лидерлердин иштебегени да, могул жерде бир лидерибиз мени сындап коюп чыгып кетиптир. Бекенчил тобу жок деп. Мен бармын, Марлен Мамедалиевич. Коркпо, ар дайым артыңда турам. Ар дайым сени жөлөйм. Ошондуктан мен ойлойм, ар бир фракциядан урматтуу төрага бирден өкүлү сүйлөп койсунчу, баардыгын оюбузду айтсын. Ошончу биз топко бөлүнгөнбүз. Ошончу биз топ-топ болуп бөлүнгөнбүз. Анан бирибизге ишенбесек, лидерибизге ишенбесек, же бир сүйлөй турган адамга ишенбесек, анда мына өкмөттүн да могул жерге жалдырап отурганы жалган. Мен ушуну сунуш катары коям. Балбаксарлыкпыз. Эгер мага каршы сүйлөсөңүз, же мени чыгып колдоңуз, же бүгүн каршы сүйлөбөң, иним, мен суранам сенен. Чоң рахмат, колдоп коюңуздар. Биз деле талаадан келген жокпуз, баардыгын түшүнөбүз, сиздер деле. Сиздерден айырмаланып балким бизнести билбейттирбиз. Чоң рахмат. Сунушумду колго коюп коюңуз төрага. Төртүнчү микрофон. Biz Elmurza Rakiyevичтин сунушун колдойбуз. Марлен Абдрахманов сизди кеңешелиде издеп аткан Элмурза Ракиевич. Кеңешели деп. Алтынчы микрофон. Чоң рахмат, урматтуу төрага. Мына жыл жыйынтыктап биз бул мыйзамды түшүнүп турабыз. Экинчи окууда киргизе турган сунуштар көп экен. Мен сунушум жазылгандар чектеп, мына концепциясын колдоп берип, ушул бүгүн жаңы жылдын алдында жакшы маанай менен кетпейлүү. Азыр фракциялар бири-бирибизге асылып атып, анан костюмдарды чечип дагы жаңы жылдын алдында жекеме-жеке чакырып жүрбөйлү бири-бирибизди. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат. Урматтуу коллегалар, биз сыйлаган урматтуу генералыбыз Элмурза Ракиевич менин мамилем кандай экенин билет, бирок бул жеке агайыны маселе эмес. Просто Элмурза Ракиевич залда жок эле, чечим кабыл калган. Бардыгы сүйлөсүн депчи. Анан эми бул төраганын усмотрениесине кааласаңыз башынан добушка коебуз, же койбойбуз. Анан биздин фракциядан сунуш түштү, лидер фракциядан, биздин фракциядан сен сүйлөп кой депчи. Мен бардыгы сүйлөсө сүйлөйүн, эгер бир фракциядан бирден сүйлөнсө анда мен деле сүйлөй эле коеюн. Сүйлөөгө жараша бардыгы сүйлөйлүк. Урматтуу депутаттар, мына жана окшош ушундай эле сунуш болуп өткөн эмес. Азыр мына 8 адам катышып атат. Неме 8 адам калыптыр жазылып. Азыр 8 фракциядан бирден болот. Айырмасы кайсы? Андан көрүп биротоло токтотпойлу андан көрүп. Туурабы? Мына токтотойлу, мына Элмурза Ракиевичтин сунушу биротоло токтотойлу деп оңдоп айтып атат. Анда Элмурза Ракиевичтин сунушун добушка коем, добуш бериңиздер. Sunuş öttü. Makul 58, karşı 9 barı 67, kattaldı 82. İshak Abdusamatovich.
Beşinci mikrofon. Hem hazırçı, urmatlı deputatlar, mına dağ başladığlar. Hem buna söyleyögönдөр 3 minütten proseduruna çıkıp söylesiniz. Toktatmaylı uşunu. Büttü deyim, boldu da. Hem hazır kayra çıkmay, hem barınızların üçün töylesiler be hem. Keçirip koyuyoruz, ben reglament boyunca aytan dedim öyle. Geliniz. Процедура боюнча кыскабы бөлөтүнө ылайыктуу айтам да. Добуш берер алдында азыр сиз ким настаивает деген суроо беришиңиз керек болчу. Балким медер бирөө жок мен сүйлөйм десе ага беришиңиз керек болчу да. Бул талап. Эми Элмурза Ракиевич добуш бер дегенден кийин Рахмат. Бұл депутаттың сунушу oldu, doğuşқа koyduk, çeştik. Anda urmatlı deputatlar, atalgan mıyzam dolborun kortunusunu oku üçün komitetin töragası Daniyar Ermekçi'ye söz veriledi. Рахмат. Урматтуу депутаттар, комитет төмөнкүдөй корутууга келди. Кыргыз Республикасынын салык салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, Чыңгыз Азаматович, добуш берүү башталганда процедура берилбейт. Мына башталбады эми. Өткөн жок, өткөн жок. Өткөн жок. Бул токтотуу боюнча чечим болду. Токтотуу боюнча. Ооба, добушка койдук, өттү. Жок, андай болгон жок. Сиз маани берип уксаңыз болмок. Корректировка болду. Айтылды, стенограмманы көтөргүлө. Бербейм. Урматтуу депутаттар. Жаңыдан каттоо бергиле аппарат. Аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем, урматтуу депутаттар. Добуш бериңиздер. Баскыла. Макул 54, каршы 14 бар, 68 катталды 82. Аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Урматтуу демилгечи министрлер кабинети, урматтуу министр Данияр Жолдошевич, азыр айтылган сунуш пикирлердин бардыгын экинчи окууда эске алып, концепцияны биз азыр кабыл алдык, бирок экинчи окууда эске алып, ар бирин статья менен карайбыз. Сунуштарды баары эске алынып келсин экинчи окууда. 5-чи микрофон. Урматтуу төрага, бир аз бурмалуу болду. Элмурза Ракиевич ал сунуш кирип койду. Ар бир фракциядан бирөөдөн сүйлөшсүн. Сунуш өттү. Мына ушул жерде жүрөт го. Сиз сурап көрсөңүзчү. Башкача дейсиз. Элмурза Ракиевич, мына сиз сунушуңузду кийин оңдодуңуз, биротоло токтотойлу деп турабы? Жок. Экинчи микрофон. Мен көрсө тиги депутаттардан чочуп кетип, дагы бирден сүйлөй берсин деген турбаймбы? Андан кийин мен оңдотподуңарбы? Мен ошого макулмун. Эч ким сүйлөбөй, добуш бергенибиз мыйзамдуу. Чоң рахмат. Ошол 5-чи микрофон. Урматтуу төрага, мындай адилеттүүлүк үчүн сиз протоколду азыр көтөрүп коюңузчу. Тапшырма берип коюңузчу. Андан кийин министрлер кабинетинин мүчөлөрүн сиз азыр кой бердиңиз. Тапшырма беребиз. Биринчиден азыр тактап коелу. Андан кийин суроолор эгер болсо, биз өтөлүү суроолорго. Мындай болуш керек. Сиз регламентти бузуп атасыз. Мен бузган жокмун. Сунуш өттү. Ар бир фракциядан бирден биз сүйлөшүбүз керек деп. Сунуш өттү. 6-чы микрофон. Урматтуу төрага, мына азыр сиз уруксат бере элек да, мына өкмөт мүчөлөрү уже чыгып кетип атат. Бул туура эмес да. Сиз уруксат бергенден кийин чыгып келе болорчу, биринчиден. Мына бүттү, бара берсеңиз да болот депчи. Экинчиден, Данияр Жолдошевич, мен жана Бактар Кечечке бере турган бир суроом бар эле. Анан биздин министр кабинетинин мүчөсү, өтө биякта өкүлү алмазаңыз сизге. Эми мен жана 13-чы салпат боюнча айттым эле. Азыр
mekteптин директорлорун Акылбек Үсенбекович өзү айткан болчу. Biz yakın ortada aylıkların götürüp berебиз деп. Muğamden barın aylı götürüldü, mekteptin direktörü götürülmeye kaldı. Buna hazır hem yoktan dekabrdan aylığın götürüp berip koyuyorsun mektep direktörlerinin. Bu şimdi жеткизип барыңыз, siz de janağı men aytkan protokol tapşırmağa mekteptin direktörlerinin aylıklarını da koşup koyunuz. Oşul protokol поручениени Нурал Тургунбекович, şunu koşup koyunuz protokol поручениени koyunuz. Rahmat. Аппарат эске алла, биринчи микрофон. Урматтуу төраға, урматтуу коллегалар, регламентке ылайык жазылгандар болсо табылоодо төраға биринчи чек коюуда же кандайдыр бир сунуш түшсө алып салууда ошол жазылгандардын пикирин сурашы керек. Эгер макул болсо десе, то алып салыш керек. Чечим кабыл алынды. Мен азыр эчтеке дебейм, болду, уже бардыгыбыз чыгабыз кетебиз. Бирок келечекте мындай регламентти буспашыбыз керек дейм. Анан экинчи, жогорку кеңештин депутаттарына өзүбүзгө дагы тиешелүү. Мен дагы ушул катаны кылам, мойнума алам. Өкмөттүн мүчөлөрү, ранг министр, зам министрлер келет, биз жазылып коебуз да чыгып кетебиз. Сый урмат көрсөтүп, бардыгыбыз доя отурганыбыз туура. Рахмат. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Рахмат, урматтуу төрага, негизи бул жерде азмас түшүнбөстүк болуп атат. Сунуш түштү. Сунуш канча депутат жазылган болсо деле ошол сунушка бардыгы дош берди. Эми көпчүлүк дошко биз баш ийишибиз керек. Буну биз жалпы жогорку кеңештин палатасы менен чечтик. Анан ошондой эле мына азыр ылчы болуп ар бир фракциядан бирден деп, жок андай болбоду. Мына өзү сунуштун ээси Эльмурза Ракиевич чыгып айтып атат. Жок, биз чек коюп, ушу менен токтотуп, дош берип өтөлү деп атат. Ошонун баардыгына дош бердиңер. Ошо менен кеттик. Бул жерде кандай мыйзам бузулду деп ойлойсуздар? Бул жерде мен ойлойм, регламент негизинде эле кеттик. Ошондуктан мына азыр комитеттин чечимин окудук, дош бердик. Болду. Кийинки маселе болсо, кийинки маселе көтөрөлү. Бар жок, регламент негизинде эле болду. Рахмат. Рахмат. 5-чи микрофон ошон менен бүттү. Рахмат. Урматтуу төрага. Бул дүйнөдө сиз баарыны билбейсиз, мен да билбейм. Кээде окуп ашыкча болбойт окуп койсок. Регламентте так жазылган, мен жарым саат мурда айттым. Жанагындай сунуштарды берген, дошко койгондо ким настаивать этсин деген талап бар. Ошолорго сөз берип туруп калгандар жокко чыгарса болот. Мыйзамда жазылып турат ал. Болгону 3-4 кишиге берип койсо мындай чыр болбойт эле. Ошондуктан мен билемдики, өз билемдики салганыбыз туура эмес. Келечекте эске алып койсоңуз, сөзсүз эле масала деп чыкса эле жооп бербей. Рахмат. Урматтуу депутаттар, ушуну менен биздин бүгүнкү жыйналыш соңуна чыкты. Бардык маселелер каралды күн тартибинде. Андыктан кийинки биздин жыйналышыбыз жаңы жылда болот экен. Барыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жыл жакшылыктардын жылы болсун. Эл аман, эл ичинде биз аман, өлкөбүздө тынчтык, токчулук болсун. Бар болуңуздар. Жаңы жыл жакшы жылдардан болсун. Танапиз.